Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Табылды Акиров, саясаттануучу, тарыхчы жана этнолог. Рахмат бизге студиябызга келгениңизге. Жакында сиздин жаңы китебиңиз чыгыптыр. Орусча. Кыргыз на просторах Евразии Усуни кыргызы деп. Усуни мен тиремен жазылган кыргызы деп. Усундар кыргызбы? Ооба, бул маселе өтө көптөн бери баягы окумуштууларды кызыктырып келет. Мисалы үчүн Аристов эң биринчи болуп жазып чыккан. Ушу усундар кыргыздар. Алар Енисей кыргыздарынан экинчи кылым биздин заманга чейин бөлүнүп чыгып, Тянь-Шанга келип, берден сактарды, юэжилерди басып алып, анан өздөрүнүн мамлекетин курган. Эмне үчүн усун десе, себептенде алардын жанагы бийликте турган урусу усун деп аталган. Ошондуктан баягы кыргыздар, ушул кыргыздар өздөрүн усун деп аташкан. Ошол атта алып калган. Бийликте турган топтун атынан аталып жүрүшкөн деп. Ошентип жазат да. Анан кийин Онок будундардын ичинде да Асиги анан Гешу деген эки урук бар да. Ошол эки урукту кыргыздардын Азык жана Күчүк деген урусу менен жакындаштырып, анан ошондуктан мынакей усундар баягы түрктөр берди басып алгандан кийин мынакей Азык, Күчүк деп эки уругу жүрөт кыргыздын. Демек усундар кыргыздар. Аларда ошондой аттар урулар болгонбу? Ооба, деп жазып жүрүшөт да. Усундарда болгон эмес, бирок усундар жашаган жерден табылып атат да, ошол эки урук, Асиги, Гешу. Убактысы? Убактысы бирдей эле баары, ошондой туура келет да, негизи туура келет. Анан ошондой негизде жазылганда бир теория, гипотеза чыккан. Анан мен дагы ушуну мындай карап көрөйүн дедим да, себептенде мен буга чейин дагы мындай 3-4 китеп жазгам. Анан аларда бирок мен байыркы доорго мындай кирише алган жокмун да, мындай дайындык керек экен, өтө чоң материал топтош керек экен. Анан ошентип материал топтоп жүрдүм. Анан бирок мен 8-чи кылымдан бул 16-чы кылымга чейин, Тагай бийдин дооруна чейин ошо изилдеп жүрдүм да, монголдор доорун, кыргыздар кандай жылган, миграциясы кандай болгон деп. Анан ушуну эле улантып, изилдеп, анан бирок ошол байыркы доорду дагы чагылдырып кетсем деп ойлодум да, себеби эки баягы бөлүгүн, иштин эки бөлүгүн ошого арнап жаздым. Анан ошонун негизинде мындай көп материалдарды баягы карап, анан Татишевдин да айтканы бар экен. Ушу Исидондор булар байыркы кумандар деген эмелерин окуп калдым да. Анан ошондон кийин баягы жалпы скифтерди карап көрдүм. Анан ошол жерден Гипербореи деген уруулар жөнүндө гректер жазган. Ошол жазылып жүрүшөт. Анан ошондо алардын эки тотеми болгон экен да. Бирөө аккуу, экинчиси каркыра. Ошол эки тотемде мындай уруктар ушу Гиперборейлерда болгон деп, анан кумандар дагы ошол аккуу да, куман деген сөздүн өзү дагы аккуу. Азыркы Кыпчактар кумандар. Азыркы Алтайдагы Куманды деген жерде дагы эле ошол жер бар. Лебединцы деп коет орусча. Мына ошол уруктар жашап атат. Анан демек ал эми Кытайда жазылып калган санжыраларда, байыркы түрктөрдүн санжырасында ошондо жазат, карышкыр бөөр эненин 10 уулу болгон деп. Анын ичинде бирөө куу болгон, же болбосо аккуу, экинчиси кыргыз болгон деп жүрөт да. Анан ошондо мындайча айтканда, куу урусу азыркы кумандылар, Аристов да жазат, баары Гумилев да жазат, кумандылар деп. Жанындагы уру, мисалы үчүн кыргыз, демек ошол каркыра же болбосо журавль тотеминдеги уру эмеспи деген ой келди да. Себептенде
биздин синологдор бар, мисалы үчүн венгриялык тиги синолог Поли Бленк деген бар, Америкада жашайт. Анан тиги Санкт-Петербургда Яхантов деген синолог бар. Булар өкө тең изилдеген байыркы доордогу жанагы кыргыздардын этнонимин, кыргыз деген этнонимдин түзүлүшүн. Ошондо алар айтат, эң алгачкы кыргыз деген этнонимдин формасы кыргыз эмес, кыр-кыр же болбосо кыр-кур деп айтылат экен деген да. Ал эми 6-кылымда түрк тили эволюцияланат дагы, анан акыркы ры болсо, сөздө акыркысы ры болсо, тубуш ошол зыга өткөн деген тыянакты жазышканда. Анан мындайча айтканда кыргыз деген ат орто кылымдарда, байыркы жана орто кылымдарда кыр-кыр деп дагы жүрүшү мүмкүн болуп атат да. Анан ошого демек кыр-кыр болсо, анда каркыра экинчи урук, бул экинчи тотемдеги урук каркыла. Ошондо карабайсызбы, эки тотемдеги урук, тууган урук, бирөө аккуу кумандинсы же болбосо кумандылыктар, экинчиси ошонун эле жанында Миңсуу койдуңундагы кыр-кыр же болбосо каркыра урусу болуп атат да. Анан ушул уурулар демек мындай көчүп конуп, бул Евразия чөлкөмүндө көчүп конуп жүрүшү мүмкүн деген бир тыянак келди. Анан ошонун негизинде баягы изилдөөлөрдү жүргүздүм да. Ошондо мындайча айтканда Аристовдун айткандары туура болуп калып атат. Кыргыздар чын эле, то есть усундар чын эле кыргыз болуп калып атат да. Жанагы ус деген эмне үчүн усун деген атка дагы көңүл бурдум. Себептен де Батыш Монголияда жанагы кыргыздар менен байланыштуу ус деген бир мындай улус болгонда, ошол улустун тегерегин карасам, ошол жерде 10 деген урук жашаган экен да. Чаншанда дагы усун, анан Онокбудун болуп эки эл пайда болуп атпайбы? Демек, ошол усундардын союзу, ошол ус жана 10 уругунун союз бирикмеси да, ус 10 деген сөздөн да, деп алдым дагы. Анан анда бул ус дегенди баардык тарыхчылар баардыгы тең айтат, кыргыздардын мындай төбөл урусу болгон деп билишет да. Ус аз деген уру бул кыргыздардын төбөл урусу, жана Барсбек каган, башка кагандар баары тең ошо аз урусунан чыккан деп айтылат да. Ошондуктан Ажоо деп айтылат депчи. Анан мына ошого келгенде усундар усон болуп, эгерде баягы кыргыз болсо, анда кыргыздар, азыркы кыргыздар усундардын тукумдары деп Аристовдун айткан сөзү чындыкка дал келип атат да. Мына ошондой негизде карадым. Анан бирок жанагы аккуу жана каркыра же болбосо кыргыздарды кантип Чаншанга көчүп келген деген маселе болду. Ошондо мисалы үчүн кыргыздарды Бернштам айткан, кыргыздар бул этабы менен көчүп келген. Биринчи кыргыздар ошо Хунну доорунда келип, мына таласка туруп калган. Кеңкол жанагы көрсөтөндөрүндөгү материалдар далилдейт деп баарын ал көрсөткөн да. Археологиялык жактан кыргыздардын келгендигин далилдеген да. Анан ошол этабы менен келген деген мындай гипотеза туура болуп калат экен да. Канчанчы кылымдарда болуп атат? Ошондо мисалы үчүн усундар бияка келсе, анан бирок Истеми Кагандын доорунда да Истеми Каган баягы Бумын Каган өлгөндөн кийин анын иниси Истеми Каган кагандыкка келген да. Мына ошондо Истеми Каган Батыш Монголияга барып башкарбай, Чаншанда туруп башкарып калганда, мына ошол маалда Энсей кыргыздары баары тең бир каганатта жашап калышканда. Демек, ошол маалда дагы Истеми Каган Энсей кыргыздарына таянып,
мисалы үчүн чыгышты башкарган да, ошондуктан энсей кыргыздарына таянып, анан алардын бир бөлүгүн Чаңгышанга алып келиши мүмкүн да. Себептен де жанагы Земарх, Византиянын элчиси Земарх Истемир Каганга келгенде аябай жакшы аны сыйлап, анан кетип атканда кыргыз кызын императорга мындай белекке жөнөткөн да, күн катарычы, наложница катары. Анан ошондон биз билебиз, Чаншанда дагы кыргыздардын бир бөлүгү Истемир Каганын учурунда жашагандыр. Теңир Тоого келген. Анан бирок андан кийин карап көрсөк, жанагы Күлтегин, Тонукуктар кыргыздар менен согушканда 8-кылымдын башы 709, 710, 11, 15 жылдар аралыгында ошондо кыргыздар да чабылат. 711 жылы жана Барсбек Каган өлүп атат. Анан 715 жылы аздарды дагы чабышат да, алар дагы жеңилет. Анан ошондо баягы кошуна эл да, Боордош эли да. Боордош. Анан ошондо аздар бияка көчүп келген дагы мына Идриси деген тарыхчы болгон орто кылымдарда. Ошонун маалыматы боюнча Фергана өрөөнүнүн тоолуу аймактарында аздар көчүп келип отуруктап калды деп жазылган жери бар да. Демек аздар менен кыргыздар ошол доордо Тонукук менен Күлтегинден жеңилгенде көчүп келди деп алсак туура болуп атат да. Анан бул жакты да карап көрсө бул жерде түргөштөр, түргөш урууларынан аз уруусу күчтөйт да, эмнегедир. Дал ошол мезгилде күчтөп, анан өзүнүн жанагы уруу башчысын Сулук Каганды каган кылып жарыялашат да. Анан бул жерде аздардын каганаты түзүлгөн, Сулук Кагандын учурундачы. Анан демек ошол аздар Тяньшанга келип, анан Тяньшандан кайра дагы мындай өзүнүн каганатын түзгөнгө жетишкендиги көрүнүп турат да. Бирок баягы 840-жылы кыргыздар, энсей кыргыздары уйгур каганатын чапкан. Анда карлуктар аябай союздаш болуп баягы жардам берип, анан чапканда уйгур каганатын. Ошондо чапканда кыргыздардын каганы дароо Батыш Монголияга көчүп барып, карлуктарга жакын турганда, ошолдо кыргыздар карлуктардын жери менен мындай тең ата болуп көчүп конуп Тяньшанга чейин келиши толук ыктымал да, толук ыктымал. Анан тиги Барсбек анан кыргыз каганы жанагы уйгур каганын жеңгенден анын башын алып, анан анын аялын дагы ага алып келишет. Бирок аялы Кытай императорунун кызы болуп калгандыктан ага бир отряд берип, буну төркүнүнө жеткиргиле деп буйрат да. Мына ошондо кызды алып чыкканда жана уйгур баягы ханзадалары ким биринчи үйлөнсө, ал баягы экинчи каган болот да, кийинки каган. Ошондуктан аны издеп, отрядты таап, баягы кызды урдап кетишет да. Урдап кетип, мына азыркы Түндүк Кытайга, азыркы Синьцзян автономия областы жакка кирип кетет. Ошондо Кытай императору кыргыз каганына ыраазычылык кат жазып, бирок айтат, кызым мага жетпей калды. Ошондуктан сизден чоң өтүнүч, ошо кызымды мындай бошотуп бергенге жардам бериңиз дегенде, анан кыргыз каганы Алпсол Тепек деген өзүнүн генералына 100 000 аскер берип Тяньшанга жөнөткөн да. 100 000 аскер менен Тяньшанга жөнөтүп, баягы кызды бошоткула депчи, тиги атасына алып барып бергиле деп. Анан ал келет да, берден кызды издеп баягы эметип, бирок ошол эле учурда баягы биякты да басып алып, бир топ шаарларды басып, урууларды басып берет да. Мына ошондо Кытай императору мындай чочуп, булар эгер берке бекип калса, анда бизди да чабат деп, анан баягы өзүнүн аскер министрин жөнөтүп, согушту токтотсун деп суранат да. Берки Алпсол Тепек макул деп коет да, тиги кетер менен кайра согушат. Анан Кытай императору айласы кеткенде баягы Алпсол Тепекти өзүнө Пекинге чакырып, аябай сыйлап, бул жерлери үчүн мындай кандайдыр бир ага акча, алтын берип, анан баягы энсейге кайт деп
өтүнөт, анан ошондон келип туруп бул аскерлерин алып кайра кетип калат да. Бирок баары бир ошол кеткенден кийин дагы Кашгардын жанынан худут ала алам деген баягы эмгекте Кашгардын жанында кыргыздардын бир бөлүгү тургандыгы жазылат да. Калып калган же болбосо жанагындай карлуктар менен жакын болгондон кийин карлуктардын жерине дагы калып калган кыргыздар болгон да. Себеп дегенде уйгурларды чапканда уйгурлардын баары бияка келет, анан Тянь-Шанга бекинип калышы мүмкүн да. А Тянь-Шан Кашгардан келаткан жанагы улуу жибек жолунда турбайбы. А ошондуктан кыргыздар менен карлуктар Тянь-Шанды аларга бербей сактап калыш керек болгон да. Анан ошондуктан кыргыздар Бартальтта жасат, ошентип кыргыздар Тянь-Шанга келиши мүмкүн ушул депчи, ушул доордо деп. Ушул мезгилде деп. Анан мен башка баягы булактарды деле карап көрсөм, жана Бекранда кыргыздар эмеге азыркы Тоолу Бадакшанда жашап аткандыгы айтылат да, Бекранда. Башка булактарда да бар ошондой кыргыздар ушу Фергана жакта жашап аткандыгы жөнүндөчү. Бирок бул маалыматтарды мурда СССР учурунда анчейин маани берилчү эмес. Азыр ушу карлуктардын союздашы катары караганда бул маалыматтар өтө маанилүү болуп калат экен да. Себеп дегенде Рашид ад-Диндин эмгегинде, Чыңгызхандын тарыхчысы, ошондо да ал жазып атат, карлуктар Тоолу Бадакшанда жашап атат депчи. Анда кыргыздар дагы Тоолу Бадакшанда болуп атпайбы. Демек, бул далилдеп атат, баягы кыргыздар карлуктар менен чогуу көчүп конуп жүргөндүгүнчү 10-чу, 9-чу, 10-чу кылымдарда мындай союздаш уруулар катары. Анан кийинки булактарды дагы карап көрсөк, кийинки булактарда деле ошондой маалыматтар болуп атат. Мисалы үчүн Кытай булагында Сиюджи деген булакта жазып атат, кыргыздар Бухаранын жанында жашаган элден тараган деп жазылат да. А Бухаранын жанында карлуктар турат да, биягында тиги эме жерге талдык кыргыздар турат, мургаптык. Көрүнсүздөр? Бадакшанда. Бадакшанда. Анан бул бир, экинчиси дагы бир ушу жергиликтүү элдерде уламыштар жазылып калынганда, анда айтат, тиги Бухаранын эмири бир аял алат дейт. Ал аялдан анан мындай ала уул төрөлөт дейт. Анан анын ачуусу келип, эмне үчүн менин аялым ала уул төрөйт экен, муну алып барып туруп тиги тоого алып барып өкөнтөң өлтүрүп сал деп бир жоокерине буйруйт. Ала деген жана пеги, рябый бала да. Анан тигил алат дагы алып барып тоого алып барат да, анан буларды эми өлтүргөндө эмне, кичинекей баласы болсо, сен ушул жерге эптеп баягы баш багып мындай жашап калгыла, мен өлтүрдү деп коеюн деп таштап кетет да. Анан ошо баладан кыргыздар тараган деген да уламыш бар да. Ал эми ала деген сөздүн өзү жанагы карлук деген синоними да. Бул уже далилденген. Бардыгы карлук деген нерсе ала. Карлук деген сөз ала дегенди түшүндүрөт да. Анан бул өзү эле далилдеп атпайбы? Кыргыздар менен карлуктар чогуу жүрүп, анан карлуктар акырындык менен кыргыздарга сиңирилип кеткендиги. Мына биздин арабызда деле кыргыздардын ичинде Бостон деген уру бар. Ак тери, боз тери, эн тери деген уруулар, мисалы үчүн Саяк уруусунун негизги уруктары катары эсептелишет да. Бирок булар 8-10 кылымда карлук уруусу катары белгилүү болчу. Мынакей ошондой да, мына ошонун негизинде мен кыргыздар, энсе кыргыздар менен Тянь-Шандык кыргыздар бир эле эл, бирок мындай этап менен көчүп келген деген тыянакты бердим. Андан башка дагы далил монголдор доорунда көчүп келген кыргыздар боюнча изилдедим. Мисалы үчүн Чыңгызхан бүт жердин баарын басып алгандан кийин баягы 4 уулуна бөлүп, анан дагы бир өзүнүн жээни Хорчиге дагы Бахрин уруусунан да ал Хорчиге дагы улус берип атпайбы? Ал Токой элдеринин баарын билет. Энсей кыргыздарын, жанагы Батыш Монголияда уз эмесин, улусун баарын берет да. Анан Бахриндер башкарат, мисалы үчүн Хорчи Бахринда. Бахрин менен кыргыздар негизги уруу болгон ошол улуста. Анан кийин
бирок бахриндер кийин кыргыздарга сиңип кетип атпайбы? Себеп дегенде жанагы Хайду Чаншанга келип, Хайду берден 1269 жылы өзүнүн хандыгын түзгөндө, анын апасы Бахрин болгондагы, анан жанагы Хорчи өлүп калганда ага чейин Хорчинин улусундагы урулар акырындык менен тиги Чаншанга көчүп келе баштайт. Биринчи болуп Бахриндер, анан Чериктер көчүп келет. Кийинчерээк ошол улустагы элдин көпчүлүгү Чаншанда жашап атканын көрөбүз да. Мындайча айтканда көчүп келип алышканда баары тең. Анан демек ошол Хорчинин улусундагы урулардагы акырындык менен кыргыздашып, кыргыз боло баштаганда, мисалы үчүн ошол эле улуска кирген жана кыпчактар уже ошол эле кезде кыргыз деп атала баштаганда өздөрүнчө, мына ошентип туруп анан Бахриндер да кыргыз болуп кеткен. Ошентип туруп анан бул урулар Чаншанга мынакей монголдор доорунда көчүп келип атат. Анан бул жерде ошондо Анга төрө деген улус пайда болот да. Анга төрөнүн, кыргызда айтып коет, Анга төрө Черик деп, Черик ургунан болгон депчи. Ошонун улусу пайда болот да. Анан бирок окумуштуулардын баары тең бул улусту ушул кимдики болду экен, монголбу же кайсы деп, баягы кыпчакпы деп ушинтип кызыгат. Мисалы үчүн Петровдор кыпчак дейт, башкалар кыргыз дейт, ушинтип талаш жүрүп аткан. Анан мен аны далилдеш үчүн Сейфи Аксекендин китебин мурда которгом. Ошондо бир Абдрахман деген киши кездеше берет да. Абдрахман деген киши жөнүндө көп айтылат. Анан ал тиги Амир Тимурдун атасынын мындай күйөө баласы болуп, анан кийин Анга төрө менен куда болот. Анын кызын Анга төрөнүн баласы алат да. Анан ушул ким болду экен деп, анан кыргыз уруларын жанагы Амир Тимур кыргыздарды баш идире чаап алып келип баягы өзүнүн ордосунда мындай кармап турганда, бул киши элчи болгон. Анга төрөнүн элчиси болуп барып тигилерди баягы туткундан алып чыга турган негизги кишилердин тобуна кирген да. Анан демек бул өзү ким болду экен деп мындай изилдеп карап көрсө бул кыргыздын биздин азык урусунда Абдрахман Азык деген болгон экен да. Абдрахман Азык. Ал Абдрахман Азык кадимки жанагы Кара Чоронун досу, жанагы Кара Чоро Тагай биди издеп Чаншанга бу Теңир тоого келатканда кошулуп атпайбы? Азык, Саяк, Черик деп 3 бала. Ошонун мындай чын аты Азык деп ошентип айтылып атат да. Демек анда мынакей Азык өзү эле чыкты. Азык менен Черик дайыма жакын жүрүп атат. Бул жерде тиги жерде болсо Абдрахман Азыктын кызы тиги Анга төрөнүн баласына турмушка чыгып атат да. Бул экөө кудалашып атат. Мына ошонун негизинде Абдрахман Темирландын жездеси болот атабы? Ооба, Темирлан Амир Темирдин жездеси. Карабайсызбы, мына кыргыздардын бул жерде кыргыздардын жана Азык урусунун мындай өтө таасирдүү экендиги көрсөтүлүп атат да. Теринен Темирланга куда же болбосо жезде же болбосо тиги күйөө бала болуп атат атасына. Берде болсо Анга төрөгө куда, ал эми кызы келин болуп турат да. Бул Азык урусунун ошондо мындай өтө баягы мартабалуу, мындай таасирдүү экендигин көрсөтүп атат да. Мына ошонун негизинде Анга төрөнүн улусу кыргыз болгон деп жаздым да. Ошондо карабайсызбы, Хорчинин улусу дагы кыргыз болуп атпайбы? Анткени баардык урулар ошол жерде кыргыздашып, Петров да жазат. Бул Саян Алтайда эле булар сиңишип, бири-бири менен аралашып кеткен деп жазат да. Анан ошондой болуп атат да. Хорчинин улусу бүтүндөй кыргыздашып, аралашып, анан Тяньшанга келип, Тяньшанда деле Анга төрө деген улус болуп атат, бирок баары бир кыргыздардын таасири күчтүү болуп атат да. Демек, бул дагы кыргыз улусу болгон деп ушундай негизде бердим. Анан бул 14-чү кылымдагы улус. Ал эми 15-жылы мында Мухаммед Кыргыз
бийликке келип, анан бияка хандыкты Кылымда, түзүп 15 атат да, 15 кылымда хандыкты түзүп атат да. Мына ошондой бир нерсени мындай аныктоого аракеттер болду. Анан бирок дагы бир кызыктуу нерсе бул 11 кылым. Бүт тарыхчыларды кызыктырган жана кыпчактардын батышка жылышы да. Ошондо мисалы үчүн казак окумуштуусу Акинжанов, биздин Анвар Мокеев, якут окумуштуусу Ушницкийлер аябай кызыгып жазат. Мен дагы бул жөнүндө жазгам. Ушул жерде бир кызык нерсени таптым. Мисалы үчүн биз алар жылып кеткендеги уруулардын баарын тияктан половец деп атпайбы орустардан, же болбосо куман деп атат да, баягы эле аккуу. Анан кийин бирок ошолордун ичинде Кулобо деген уруу бар экен да, половецтердин ичинде Кулобо. Мен ушул уруунун атына кызыгып калдым да, биякта кандай болду экен деп, анан бияктан окшоштуктарды карап, булар мисалы үчүн кыпчак ошол уруулар бияктан жылганда Шары деген ат менен же Сары деген ат менен жылганда, алардын тукумдары мына бүгүнкү күндө биздин Кыргызда Таластагы жана саруулар. Ошонун ичинен карасам, Кулатай деген урук бар экен да, Кулатай. Анан Култай деп да коюшат экен. Анан тиги Бухаранын жанындагы карлуктардын ичинен карасам, ал жерде Калкатай деп коет экен. Тай, баягы Тай деген атта да. Анан кийин муну мындай баягы Алтай жактан издеш керек болду да, демек деп, анан Алтай жактан баягы карлуктардын ичинен Ябагу деген урук болгонда, ошо Алтайда кыргыздар менен союздаш, кыпчактар менен союздаш Ябагу деген уруу бар деп тиги Махмуд Кашгаринин жазганы бар. Анан Ябагу деген бул бизде кыргызча же башка түрк элдеринде жабагы, бир жаштагы тай. Бирок ал кулун. Бирок ал ала болуш керек да, Алатай. Ябагу карлук деп коет да анычы. Алатай. Карлук деген ала. Ала. Алатай болуп атат да. Анан бул дагы Кулатай дегенде кула болуп атпайбы? Кулатай. Бул дагы ала, агала деген сөздөн болуп, анан кийин демек ошол Сары уруусу, же болбосо кыргыздар Куман, Куу, баягы эле Куу уруусу ошол Ябагуларды басып, анан кийин ала, же болбосо Кулобо, же болбосо Кула уруктары келип, мынакей ал таласка сарулар менен кошо туруп калгандыгы анык көрүнүп турат да. Бул дагы эчтеке эмес, Ошо Кулатай дегенди Манас эпосундагы Манастын согушка минип жүргөн ак куласы менен салыштырсак болот. Мынау Ябагу уруусу кыргыздашканда, ошонун образынан, Кулатайдын образынан Манастын ак кула деген мындай согушка минген аты баягы аттары окшош пайда болушу мүмкүн да. Мына ушундай бир өтө мындай эмелерди, окшоштуктарды алып чыгып мындай далилдөөгө аракет кылдым. Андан башка мисалы үчүн бизде Адыгине деген уруу бар. Мындай ар түрдүү трактовкада айтышат. Бул этимологиясын аюу менен байланыштырып нетип, бирок мен дайыма ойлочумун, ушу Адыгине эмес эле Азыгине болуш керек депчи. Анан ошого мындай далил таптым да. Көрсө Гине же Ине деген бул уйгурларга жакын жашаган баягы уруктардын баарында бар экен да, Гине деген. Ошондой мындай мүчө жалганат экен да аткач. Анан ошондо демек Гине жалганып аткандыктан зы дыга өтүп кеткен дагы Адыгине болуп калганда, чындыгы Азы Гине. Мына буну баарын китепте аябай мындай жакшы кылып көрсөттүм. Ошол көп урууларда жанагы Гине же Ине деп жалганган аттарга жалганган баягы мүчөлөрдүн баарын көрсөтүп туруп, анан
ошонун негизинде баягы далилдегенге аракет кылдым. Ошондо мындай болуп калып атат да, биз ошол баягы Енисей кыргыздарын жетектеп турган, башкарып турган аз элинин тукумдары болуп калып атабыз да. А Енисей кыргыздары өздөрү дагы ошол аздардан же болбосо байыркы доордогу мындайча айтканда усундар менен же болбосо кумандар менен мындай жакын эл болуп калып атат да. Ошондо кумандар Алтайдан чыгып, анан батышка ооба, батышка көчүп кетип атат да. Батышта куман деп кыпчактарды атайт, ооба. Бул жерде половцы деген. Бул жерде мындай да, жана шары деп атпайбы, же сары урусу, булар кыргыздар эле болгон, Бирок баягы көчкөндө дагы ошол жерде кумандардын, мен кыпчактарды кумандардын кайсы бир мындай кийинки мууну катары алып атам да. Куман эмес, саясий негизде кыпчак деген сөз менен булар чыгышкан. Бирок кыпчак деген сөздүн этимологиясын мен дагы эле ошол аккуу деп бердим да. Анткени башка монгол дошкон баягы элдерде хобоши деп коет экен да, аккууну хобоши деп. Анан ошого такап, мына хобоши болсо, демек кыпчак деген сөздө эле аккууну берет деп жаздым да. Ошондо карабайсызбы, терден каркыра, берден аккуу да мындай өмүр бою бир жүрүшкөн. Мисалы үчүн, жана Сейфи Аксекендин китебинде дагы кыргыздарды башкарып турган Манастын чоң атасы Каркырабек деп аталат да. Мынакей биринчи каркыра деген сөз бизде ошактан табабыз. Каркырабек деп аталат. Мындайча айтканда, Жакыптын атасыбы? Жакыптын атасы Каркырабек. Башкача айтканда, кыргызды Каркыра кланы башкарып келгендигин накта далили ошол китепте айтылып атат да. Мына ошондуктан мен мындай туурамын деп эсептейм да. Себептен эки тотемдеги уруу, бирөө аккуу, бирөө каркыра, экөө жакын жайгашкан, жана кыргыздардын мындай ата журт мекени бул Саян Алтайда болгон. Аккуу урусу жана каркыра урусу, ушул экөөнөн кыргыздар тараган десек болот. 580 бет экен. Чоң аябай эмгек. Канча жыл жаздыңыз? Мунун жылын эми баягы санаган жокмун, бирок мен баягы кандидаттык диссертациямды 2011-жылы жактагам. Ошондон кийин эле дароо көп маселелерди мындай айтылбай калганда, анан ошондон кийин эле дароо ушул эмгекке киришкем. Азыр бүттүм. Эми бул чындыгында эле ошондой болот. Бизде тарыхта мындай тарыхты далилдеш өтө кыйын, аябай көп иштешиң керек, ойлоп, баягы анализдеп, бири-бирине мындай дал келтирип, таап далилдеш керек. Анын баарын баягы жасаш үчүн өтө көп убакыт керек. Ошого мындай бизде докторлук иштер 10 жыл, 15 жылга чейин созулуп жазылат да. Кандидаттык деле баары бир ошондой эле кыйын, себептен эми байыркы доордо же болбосо орто кылымда жашабасаң, анан ошол жактагы эмгектер аз болсо, маалымат аз болсо, кыргыздан ошо жазып койбогону жаман болгон да. Анан ошонун баарын таап, баягы анализдеп, башка окумуштуулардыкын баарын карап, окуп, анализдеп чыгыш өтө татаал да, өтө татаал. Ошондуктан мындай көп убакытты талап кылат. Биздин убактыбыз да бүтүп калыптыр. Эми биринчиден куттуктайбыз. Рахмат. Бир топ чоң эмгек кыргыз тарыхында. Муну эми канча нуска менен чыкты? 500 нуска менен чыкты. Улам четинен алып атам, бүткөн сайын чалып айтышып, ошо алып атам. Рахмат сизге. Бизде конокто Табылды Акиров болду, тарыхчы, саясаттануучу, этнолог. Ал мына жаңы эле чыгарыптыр. Усундар кыргыздар, кыргыздар Евразия мейкиндигинде деген жаңы китеп чыгарыптыр, орусча. 580 бет. Рахмат сизге. Студияга келип келгениңиз үчүн. Рахмат чоң. Саламатта болуңуздар.